Компьютердик оюндардын балдар үчүн зыяндуулугу тууралуу көп эле айтылып келет. 7 жаштан 18 жашка чейинки ар бир өспүрүм жашоосунда жок дегенде бир жолу компьютердик оюндарды ойноп көргөндүгүн статистикада тастыктап турат. Ал оюндардын баланын аң сезимине терс таасирин тийгизери баарыбызга маалым. Бирок ошол таасирдин зыяндуулугу канчалык? Компьютердик оюнга баш оту менен кирип кеткен бала виртуалдуу дүйнө менен жашап, оюндардын каармандары менен баарлашып жатып, реалдуу дүйнөнүн бар экенин эстен чыгарып коет. Психолог дарыгерлердин айтымында виртуалдуу оюндарга көз каранды боло баштаган өспүрүмдүн биринчи белгилери бала майда нерсеге да агрессивдүү жооп кайтарып, катуураак сөздү көтөрө албай калат. А вот компьютерные игры сейчас достаточно... Компьютердик оюндардын жаш балага тийгизген зыяны чоң. Ошол жердеги атышууларды, бирөөнүн буюмун тартып алуу сыяктуу кыймыл-аракеттерди өспүрүм өзүнүн жашоосунда пайдаланып баштайт. Оюндардан үйрөнгөн агрессивдүүлүгүн көрсөтүп, чоңураак болсо өзүнүн кичинекейлерди кемсинтип, кол көтөрүүгө чейин баруусу ыктымал. Эң коркунучтуусу компьютердик оюндардын кесепети азыр эмес. Убакыт өтүп, бала акыл эсине кирген кезде таасирин тийгизе баштаганы. Коомдо өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүнүн ордуна бала өзүмчүл болуп, баардык нерсени тартып алгысы келгендиги дал ушул оюндарды ойноонун жыйынтыгы болуусу толук мүмкүн. Не сразу видны, они могут проявиться в достаточно отдаленном будущем. Бул сюжеттик оюнда бала бир кырдаалды элестетип ойноп баштайт. Андагы каармандарды идеалдуу элестетип, оюндун жүрүшүн, сюжеттик кырдаалдарды пландап жатып, каршылашын жок кылуу максатына жетип, компьютерде болуп жаткан оюнга бала олуттуу көз караш менен карап баштайт. Эгер анын каарманы, мындайча айтканда, өзү утулуп же жеңилүү ызасын тартып калса, ал көрүнүштү реалдуу элестетип, ызага кабылып, депрессияга учурайт. Когда он не учится что-то вот взаимопонимание с окружающим. Урушуп, талашып, айланадагылар менен тил табыша албай жаткан балага ата-эне чара колдонуусу керек. Ошол эле компьютердик оюндардагы кан төгүүлөрдү, урушуу мушташууларды камтаган оюндарга тыюу салуусу абзел. Жаш бала калыптан элек адам болгондуктан, ошол оюнду ойноп жатып бирөөсүн атып өлтүрсө, экинчиси чыга калганын көрүп, мүмкүнчүлүктөр көп деген ой калыптанат. Бирок реалдуу жашоодо андай эмес. Бул жалган. Чыныгы жашоодо бала коркунучка туш болсо, анда бир гана мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан бул оюндарды ойногон бала өзүн унаа астына таштап же жана башка ушул сыяктуу өмүргө коркунуч алып келген аракеттерди кылууга компьютердик оюндар түрткү болуп жатат. Там нет этого объяснения, поэтому опасно, дети начинают. Мындай оюндарды жаш бала көп ойногон учурда реалдуу, башка жашоо, баарлашуу, пикир алышуу, түшүнүү сыяктуу нерселер бар экенин унутуп, жаңжал чыккан учурда элдешүүгө барууга болоорун да эстен чыгарат. Кыскасы, адамдык сапаттарды компьютердеги каардуу каармандардын кыймыл-аракетине алмаштырып баштайт. Жашоодогу кыйынчылыкты, кайгыны көрө элек балага оюндардагы виртуалдуу жоготуу оор тиет. Андагы атышуулар өспүрүмдүн психологиясына катуу сокку берет. Компьютердик оюндарды ойногон ар бир бала андагы көрүнүштү чындык катары кабыл алып, башка жандуу, кызыктуу нерселерге көңүл бурбай калаарын да адистер баса белгилеп айтышат. Анан да ата-эненин көңүл бурбагандыгынан улам балдар башка жактан өзүнө мээрим издеп, же болбосо өзүн алаксытуу үчүн компьютерге баш багып, ал жактан анын таттуу балалыгын уурдаган досторду, тагыраагы компьютердик оюндарды таба алат. Албетте, интернетте баланы өнүктүрүүчү ар түрдүү оюндар да бар, бирок чектелөөрү менен жана ата-эненин көзөмөлүндө болуусу зарыл. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Таң мааны программасы.